кыргыздардын бүткүл дүйнөлүк курултайын өткөрүү демилгесин көтөрүүнү эп көрүп турам. Ар бир эл өзү аздектеп ардактаган дөөлөттөрдүн негизинде гана өз турмушун уюштурат. Биздин эл эзелтеден туу тутуп жашаган эки баалуулук бар. Алар эркиндик жана акыйкаттык. Кыргызды дүйнөгө тааныткан акындык, төкмөлүк, манасчылык институттарын мындан сырткары улуттук көркөм өнөрдү, кыргыз адабияты менен киносун колдоого алып өнүктүрүү зарыл. Коомдук телерадио компанияны реформалоо керек. Сырттан маалыматтык технологияларды алып келүү аркылуу телерадио компанияны Кыргызстанды тааныта турган глобалдык медиа долбоорго айландырса болот. Кыргыз дүйнөсүн сактап калууда кыргыз тилинин орду өзгөчө. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү программасы мамлекеттик саясаттын милдеттүү элементи болот. Кыргыз тили Кыргызстан элинин бардык өкүлдөрү үчүн интеграциянын жана коммуникациянын инструменти болууга тийиш. Социалдык сектор